Бөкөнбаев айылынын тургуну Жээнбек Усубалиев укук коргоо органында иштеп эс алууга чыккан. 4 жыл мурун ооруга чалдыгып бир бутун кестирип, учурда мына бул коляскада отурууга аргасыз. Каарманым райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы тарабынан ар кандай көмөк көрсөтүлөрүн айтып, ыраазычылык билдирди. Өзүм экинчи группада инвалидмин. Şimdi коляскада жүрөм. Протезный бут бар. Emeden alınan, sotaşıdan alınan. Yani hazırsa ayrılıp eme veririz adı kalyaska. Жақшылы олатып төлі ойлаймын, соцташтан жардам. Тоң району боюнча ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 1241 адам каттоого алынган. Учурда 20 адам коляска алуу үчүн кезек күтүүдө. Алардын ичинен 6 өспүрүм көп функционалдуу арабалуу болууну самашат. Ал эми Алтынай жакында эле Индия мамлекетине барып, көк боорун операция кылдырып келди. 10 күн болуп калды, келгенине жакшы буюрса кыргыз элиме рахмат, ошо жаябай колдон келген жардамдарын беришти. Анын ичинен дагы бүгүнкү күндө ошо соцташтадан ошо эжелер абалар келишип, путевкаларын алып келишиптир. Жека ассистент Динара эже дайыма ошо бизге көңүл буруп жардам кылып турат. Бул күнү райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы жалпысынан 56 адамга эс алууга жолдомо тапшырды. Бүгүнкү күндө ошол азыркы көргөндөй эле ошол ден соолугу мүмкүнчүлүгү жарандар менен ошол ал акыбалын сурап, ошол өздөрү менен дагы кандай жардамдар керек, ден соолугун сурап, ошол барып өздөрү менен кезигип келдик. Мындан тышкары ошол келген путевкаларды дагы ошол тапшырып, өздөрү менен жолугуп келдик. Айта кетсек, райондогу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга атайын бут кийимдер, майып арабалары дагы берилип келет. Андан тышкары кезеги менен эс алуу жайларына жолдомо ыйгарылат. Мунун башкы максаты ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга көңүл буруу, ар тараптан колдоо болуп саналат. Айзат Анарбекова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Ысыкөл жаңылыктары.